Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандарым, көрөрмандарым. Бүгүнкү биз жолугушууда сабагыбызды эки индейцтин сүйлөшүп атканынан баштагым келет. Улуу жолбашчым, бу ак жүздүүлөрдүн аттары эмнеге кооз жана окулуктуу? Мисалы кандай? Мисалы Стоунс, Майк, Стивенс, Джордж. Бизде деле андай кооз аттар бар эмеспи? Мисалы Гурон, чоң аюу, Чингачгук, чоң жылан, Винетти, күлүк бугу, а сен Чакуча, сары чычкан. Экинчи элиң жөнүндө мынтип айтпай жүр. Деген сөзүнөн улам байкасак, биздин тил азыр дүйнөлөшүүгө бараткандыктан гаджеттин тилине айланып, кыска TikTokко гана сүйлөй турган тилге айланып бараткандыгына ичиң атышат. Мисалы үчүн ар бир сөзүбүзгө бирден орусча сөздү кошобуз. Пиджин тили бул бузулган тил деп эсептелет. А пиджин тили ошол америкалыктардын, индейцтердин жерине келген кезде бири-бирин түшүнүшпөй, биринин сөзүн бири бурмалап, бузуп сүйлөп, ушуга ооп кеткендиги болгон. Мына бизде да ошондой көрүнүштөр байкалып жүрөт. Таксовать этем, звонить этем, голосовать этем, отмечать этем, же орусча эмес, же кыргызча эмес, эки тилди тең бузуп сүйлөп аткандыгыбыз абдан өкүндүрөт. Андан сырткары, молодец, ар бир сөзүбүздүн баарына молодецти кошобуз. Анын ордуна жарайсың, азамат, бар бол, арба деген сыяктуу сөздөрдү колдонсок болбой калабы? Мына TikTokко ылайыкталып калган сөздөрүбүздүн баары орусча берилип, ооба деген сөз оа болуп кыскарып, уламдан улам жонулуп, азайып, көрксүз болуп, эч бир сөздү билдирүүгө жараксыз абалга кетип бараткандай сезилет. Ошон үчүн кыргыз тилибиз даанышмандыктын, тарбиянын, бакыттын, кайраттын, кубанычтын, турмуштун, кыргыздын турмушунун баардык учуруна жарап берген тилинин күчүн мокотпойлу, ыдыратпайлы, жоготпойлу, сактап калалы деген ниет менен ушул сабагымды арнап отурам. Саламатта калыңыздар.